койгон мисалдар бар. Жакшы сөздү айттыңар, аябай жакшы сөздү. Мисал үчүн дайыма эле СДБК партиясы мүчө боюнча дагы айтып кеттим. Мүчөлүктү дагы СДБКга киресиңер деген бийликте Атамбаев турганда көбү аракет кылып бийликке киребиз, мүчөсү болобуз деген аракет болгон. Бийликтен кетти, көбү чыкты мүчөдөн. Бул бир. Экинчиси, орустун жакшы сөзү бар, разделяй властвуй деп. Ата журтту талкаладыбы 2010-жылы, 11-жылга чейин, фракциянын ичин. Партия өзү жок болуп кетти. Мына Ишенбек Кадырбеков анда советник болуп отурган төрагада мен билем. Биз Центр избиркомдо мүчө болгонбуз. Республика жок болду партиясы ичиден. Кыргызстан партиясы Канат Исаевди лидерликтен аласын, анан партияны тынч коебуз Кыргызстанда деген болу. Муну ким? Атамбаев кылган эмеспи? Муну Атамбаев кылган. Бул жалган эмес, бул бийлик кылган ичинден. Ошол үчүн регламентте баягы нерсе кирген. Партия өзү менен болот, фракция өзү менен болот деген нерсе, билесизби? Ошол экс-президент, азыркы президенттин бир туугандары ошол кезде бийликте турганда айтып келип атпайбы? Мисалы, Дебек мурдагы болгон нерселерди чогуу бөлүш керек депчи. Ошо менен макулсузбу? Бир эле Атамбаев жооптубу же Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбековдордун да буга тиешеси бар? Мен азыр жооптуу маселесин дагы моралдык жактан алып келсек. Жок, моралдык жагын сиз СДБК жагынан айтып атасыңар. Ооба, партиянын өкүлдөрү катары. Ошол кезде парламенттин төрагасы катары эки жолку. Эмне болгон? Бөлгөндү фракциялар же президент бөлгөн. Сооронбай Жээнбеков эмне кылып бөлгөн? Асылбек Жээнбековдун тиешеси болгонбу? Парламент төрагасы катары. Жакшы сөздү айттыңар. Асылбек Жээнбековду мен билем дайыма эле парламентте отурган. Мен ал кишинин мындай мамилем да жокту, сөздүн ачыгы. Бирок парламентти ичиден бөлүү, фракциядан талкалып, ошол эле Атамекенди да ошондой болгон 2012-жылы талкалап аракет кылып, Текебаев өзү кармап калган. Мен өзүм көргөм. Администрация бөлгөн. Ичиндеги администрация бул нерсени бөлүп чыккан. Разделяй властвуй дейт. Бөлөсүң, бийлик сенин колуңда дейт. Парламент өзү менен эле болуп калган. Администрацияга чуркап калдык деп канча депутаттар айтты? Жалганбы? Жанар Акаев айтты. 7-этажга бардыгыбыз чуркалып